Oynoyim desem men eşikке appam sözgö gömmödü. Kıylasam da takkır göңүл bölbödü. Kıylasam da takkır göңүл bölbödü. Жогоруда сиздер бир канча тилге которулган 4 жаштан 6 жашка чейинки балдарга арналып түзүлгөн электрондук китептин үзүндү көрдүңүздөр. Китеп Кыргыз Билим берүү академиясынын илимий кызматкери Сулайман Рыспаев менен илим изилдөөчү Айдай Бекбаева тарабынан балдардын жаш курагына жараша иштелип чыккан. Эне тилин жакшы билиш керек. Эне тилинде таза сүйлөп, таза жазып, машыккандан кийин анан башка тилдерди да ошондой деңгээлде билиш керек, чет тилди билиш керек. Мына ошол багытта анан бир көп тилдүү сөздүк түзүүнү пландаган. Көп тилдүү болгондо кандай Кыргызстандын мектептеринде кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде мектептерде окулат да мектептер. Анан ошол 4 тилде китеп жазалы деп даярданып, кыргызча, орусча, англисче, тажикче, анан деп 4 тилдеги сөздүктү сүрөттүү менен сүйлөөсүн баягы сүйлөөгө машыктыруучу үлгүлөрү менен анан алфавиттик тартипте дагы кылып ошондой нерсе жасаганбыз. Эми бакчадан баштап ар бир курагына ылайык китеп жазалы деп макулдашып, анан кийин 4 жашар балдарга деп макулдаштык. Китептин максаты мектепке чейинки балдардын курактык өзгөчөлүгүн эске алып, мамлекеттик тилди үйрөнүүгө, аны сыйлоого жана бири-бири менен мамиле түзүүгө үйрөтүү. Мазмунда 16 туруктуу тема камтылган. Булар бакчада учурашуу, оюнчуктар, жашылчалар, жемиштер, жыл мезгилдери жана башка. Биринчи эле темада бакчада учурашуу, таанышуу темасы каралган. Бул балдар өзү кабыл алган, көнүп калган акыл аяктан персонаждары берилди. Дегенде бул кыргыз тилиндеги китеп болгон. Анан ал жакшынакай түзүлдү. Могу Кыргызстандагы орус тилдүү, өзбек тилдүү бакчалар бар. Ошол балдарга ылайык деп мамлекеттик тилди кичинекейден баштап, аздан баштап үйрөнүүнү каалаганбыз да. Анан ал бакчанын программасынын талаптарына ылайык түзүлгөн. Мисалы 4 жашар бала кандай багыттарда сүйлөшкөнгө үйрөнүш керек, кандай багыттарда тааныш керек бир нерсени кыргыз тилинде. Анан 5 жашар балдарга ылайыктуу, анан 6 жашар балага деп атканбыз да. Анан ошол 4 жашар баланын китеби түзүлгөндөн кийин анан дагы мындай ой келди. Анда балким бул ушул эле китепти башка тилдерге дагы которбойлубу? Өзбек тилине, англис тилине, анан кийин балким түрк тилине деп. Мына ошентип идея улам-улам биринен сала бири экинчисине уланып атып эле ушул ал турбай Кытай тилине дагы башка балким керектүү тилдерге которолу деп. Анан ошол 4 жашар балага ылайыкталган китеп ушу 4, 5, 6 тилге которулуп кетти да. Өлкөдө балдарга, айрыкча мектеп жашына чейинки бөбөктөргө ылайык китептер өтө сейрек. Мындан улам илимпоздордун демилгеси менен быйыл 4 жаштан 6 жашка чейинки балдарга арналган электрондук китеп даярдалган. Ыры бар, жомогу бар, сүрөтү бар, табышмактары бар, макалдары бар. Демек бул жерде тил үйрөтүү менен маданиятты кошо билсе деп атабыз да. Себеби бул көп тилдүү болууга болот. Маселе көп маданияттуу болуш керек. Заман азыркы талабын билип, бул электрондук китепти биз 4 жыл мурун эле баштаганбыз. Албетте Сулайман Казыбаевич Рыспаевдин эмгеги зор. Агай ар дайым баягы бул китепке багыт берип, кандай кылсак болот, баягы методикалык жактарын айтып, өз кеңешин берип турду. Бул китепти чыгарууда абдан кыйналганыбыз баягы сүрөтчү жагынан абдан кыйналдык. Анткени бул китепти чыгарууда сүрөтчүгө баягы буйрутма берсек, ар бир сүрөтү бир топ акча каражатын талап кылат экен. Ошого байланыштуу бул сүрөттөрдү биз сүрөтчүлөргө баягы тарттырбай эле баягы интернеттен алдык.
Кыргыз өзү көп тилдүү, көп маданияттуу болуш керек болуп калды да. Заманга биз ошол өзүбүздүн пейилибиз менен, өзүбүздүн наркыбыз менен, салтыбыз менен, өзүбүздүн баягы патриоттук духубуз менен киришибиз керек. Ошондо дагы өзүбүздүн балдарыбызды ошондой нерсеге тарбиялап алып, анан кийин могу глобалдык дүйнөгө киришибиз керек. Болбосо биз глобалдык дүйнөдө жоголуп кетебиз. Ошон үчүн балдарды кичинекейинен баштап окутуп, үйрөтүп, тарбиялап, атуулуу кылып, мекендин атуулуу кылып, анан ошондой жакшы бир келечегибиздин муунун тарбиялашыбыз керек. Ал бул мектептин милдети, бул бакчанын милдети. Айтматов айткандай, элге жерге керектүү улан кызды тарбиялап, элге кошуу биздин ата-энелердин милдети. Мына ушундай милдеттерди аткарышыбыз керек. Адистердин айтуусунда бул китепте сүйлөө иречи гана эмес, таанытуу, тарбиялык жактары да эске алынган. Китепти кыргыз тилинен орус, немис, түрк, англис жана кытай тилдерине которууда эне тилибизди үйрөтүүгө жан өрөгөн педагогдордун жасаган эмгеги зор болуптур. Алардын бири Саатка Наркулова түрк тилине которгон. Түркияга барганда кыргыз тааныштарымдын балдары 5-6 жаштагы, 10 жаштагы балдары кыргызча сүйлөй албайт экен. Анча мынча түшүнүшөт экен, бирок кыргызча такыр сүйлөбөйт экен да. Анан булар кыргыз тилди, кыргызчаны эми кантип үйрөнүшөт? Кыргызстанга барганда чет элдиктер сыяктуу үйрөнөбү деген ой пайда болгон менде. Анан бир аз зээним кейип калган. Анан ошол китепти укканда эле мен аябай кубанып кеттим да. Ошолор айтты да, бул Кыргызстанда жашаган түрк туугандардын балдары кыргызча үйрөнүш үчүн, анан Түркиядагы кыргыздардын балдары кыргызча унутпаш үчүн депчи. Анан аябай кубанып кеттим, себеби китепте бул тил үйрөнүүдө угуу, анан кийин көрүү, анан окуу, анан сүйлөө менен ушул ыкмалардын негизинде ишке ашат да. Анан жаш кезинде бала жакшы кабыл алат эмеспи? Анан ошол эмени китептерди окуп, карап атып, жок дегенде жөнөкөй сөздөрдү деле билип алса, бир сүйлөп кеткенден кийин эле бала сүйлөп кетет да. Кесиптештер менен сүйлөшүп калган учурда бул китепти алар жактырышып, кесиптештерим бекер эле которуп берүүнү баягы усунуштарын билгизишкен. Педагог катары, эне катары, анан кыргыз тилчи катары, кыргыз тил үчүн патриот катары, анан мен дароо эле макул болдум да. Башка тилден өзүңдүн эне тилиңе которуш оңой, ал эми өзүң эне тилиңен чет тилге которуш аябай кыйын да. Анан которуу мындай да, ооз-эки, анан жазуу, ооз-экиде баягы айтылат, анан анча-мынча катасы көрүнбөй калат. Жазууда болсо ал миңдеген адамдар окуйт, карайт, анан кийин катасы даана көрүнүп калат. Ошондуктан катасыз, анан которгондо мааниси туура келиш керек. Сөзмө сөз которгондо маанисин жоготуп коет, ошо мааниси жоголбош керек. Кичинекей кызым деле бала бакчага барганда кыргызча китептер жок болчу да, орусча китептер болчу да, кыргызча китептер жок эле. Анан бул жерде ошо кыргызча болгону, кыргызча балдардын сүрөттөрү, анан аны ошол боеп, эмгектенип атат да балачы. Учурда кыргыз тилин бакча балдарына үйрөтүү талаптагыдай эмес. Бул көрүнүш Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүк жарандарды да таң калтырат. Benim 3 yaşta kızım var da, anda Sadık'ta okuyup anda bu Kırgızistan'da köbünce Sadık'terde Orusça sabakları beriletti. Anda nege Kırgızca birinciden alar öğrenböyt deyip oylandım. Anda üge gelse kolunda Tolkana Orusça kitapları var da nege Orusça, nege Kırgızca emes deyip oylandım. Anda Antkini bala birinciden übülüdü, ikinciden o mektepte öğrenip de tili. Anda Kırgız tilini öğrense jakşı bolot dep oylandım. Anda kitaplar жазылат, kitaplardı karab, Türkçeге kotorsak jakşı bolot. Көп улуттуу кыргызстандык балдарды бакчадан тартып көп тилдүүлүккө, көп маданияттуулукка үйрөтүүдө жогоруда аталган электрондук китептин ролу чоң болмокчу. Эми ушул бир катар тилге которулуп даярдалган китепти басып чыгаруу маселеси турат. Биз келечек ээлери үчүн камкор инсандардан жардам болоруна үмүт артабыз. Айрым биздин şu tilibizdi başkaları үйрөнсүн, башкалардын тилин биздин балдар үйрөнсүн деген, ушундай тарбия алсын деген бир жакшы жигиттер болуп калса, атуулдук кылган. Жакшы болмок, ошону чыгарып элге таратсак жакшы болмок.